Урматтуу жолдош министр, мен мына негиздемени окудум да, орус тилде окуп, кызыктай бир жыйынтыкты окуп атам да. Караучук ооруган жаран дарылангандан кийин башканы жуктурбайт деген бул илимий көз карашпы? Эгерде дарыланып чыккандан кийин азыркы бүгүнкү күндө какырыгында же болбосо керектүү бизге анализдердин бүт баарына бактериалдык анализдер негатив чыкса, бул коомго эч кандай десем жугуштуу коопсуздугу жок деген жыйынтык. Бул илимий көз караш дагы практикада да ушундай. Эгерде ошентип анда жазыш керек, эгерде дарыланса анда дарыланган деп. Анан бул жерде дарылангандан кийин эч кандай коркунуч жок деген жазганыңыз бул туура эмес? Анда эмне үчүн бизде көбөйүп атат жылдан жылга? Вот кеп ушунда болуп атат. Негиздемеңерди ката кетирип атасыңар. Ну как же вы пишете? Вот смотрите. Окуп берейин. После лечения, говорит, угрозы не представляет. Еще как представляет? Өпкөн ичидеги баягы вакцина жоготуш кыйын да, аны билесиз бармы? Бүгүнкү күндө бүткүл руководстволордо эл аралык ВОЗ менен бекитилгенде дагы, эгерде биздин атайын анализдердин бүт бардыгында негатив бактериалдык анализдер негатив чыкса, коомго жугуштуу жок деген жыйынтык бул эл аралык кабыл алынган корутунду. Мен сиздин кооптонуңузду түшүнүп турам. Бул жерде мен сизге окуп берейин таптым мына. Так. После проведения лечения больной перестает быть заразным. Оозуңуз кармай, эгер ушундай болсо. Анда сиздерге эмгек акшумкар бериш керек, эгерде ушундай болсо. Андай эмес да турмушта. Караучукту жоготуш өтө кыйын да, айрыкча баягы түрмөдөн отуруп көп жыл ооруп калгандарды дарыланбайт да, билесиз ал менен жакшы. Ал токтотуп турат кичине. Жөтөлүп какырык токтотот. Эшикке чыккандан кийин, как правило, булар социально уязвимый категориялар да, туурабы? Бомждор, башкалар. Эртең 2 күнөн кийин кайра козголот да. Ошондуктан жанагы дополнительный жилищеге алып таштайбыз деген бул негиздемеңер туура келбейт да. Алар бөлөк жашаш керек деп баарбыр. Мурда билесиз өзүңүз. 9 метр бериш керек деген сөз бар, а? Түрмөдө чыккандарга, анан кийин туберкулез менен ооругандагы активный форма дегенге ошол негиздеме кирген. Бирок бүгүнкү күндө атайын дарылоодо бүт 1-2 категориядагы керектүү дарылоолордун бүт баарын алып, бүткүл керектүү анализдердин бүт баары, айрыкча ошол биопсиясы керек болсо, бронхоскопиясы, жөн эле бир какырык эмес, ошолордун бүт баарында негатив бактериалдык анализ чыкса, бул коомго эч кандай тиешеси жок деген жыйынтык менен чыгат. Тилекке каршы бул корутунду эл аралык корутунду. Жок, жолдош министр, мен сиздин негиздемеге жазып атам. После проведения лечения больной перестает быть заразным. Жазмак беле, ушундай туурабы? Бул жерде успешный деген сөздү. Успешный деген. Конечно, успешный болгондо маселе жок да. Бул сөздү мен дагы жолдо эксперттер менен карап чыгасыз. Бул мен ойлоп атам, сиздер анан бүгүнкү күндө мына канча программа болду? Азайды ооругандар? Оорулардын саны мына 100 миң. Азыр канча оору бар Кыргызстанда? Кыргызстан боюнча 8500 катталган оору бар. Анда азайып аптыр, көбөйүптүр, э? Жок, бул жыл сайын албетте белгилүү санда өскөнү менен 100 миң калкка караганда буну туберкулөздүн азаюусу бул статистикада көрсөтүлгөн нерсе. Канча 145 100 миңге азыр? Мен бул немени дагы бир тактап туруп сизге мындай Астанага барам кире турам. Мен 17 жылдан бери депутат болуп атам, аралыгы 5 жыл болгон жокмун. Көбөйүп атат. Жок. 2000-жылчы, 2010 жыл, бүгүнкү жыл бул социалдык оору да, туурабы? Социалдык. Биринчи кезекте. Мен бул жерде сизге так эле айтайын, өткөн жума эле мулда биз эл аралык бул туберкулез боюнча жолугушуулар болгон, атайын корутундулар чыккан. Мында Кыргызстандагы туберкулезге каршы күрөштүн эффективдүү өтүп жатканын бүт эл аралык эксперттерде тактап, бизде азайып атканын. Жолдош министр, бизде принудительный лечение деген норма бар да, туурабы? Эми бизде барбы теорияда? Биздин мыйзамда принудительный лечение деген жок. Кандай жок? Милиция кызматкерлери тапшырылбады беле? Жок, принудительный деген. Жок кандай норма? Бүгүнкү күндө милдеттүү кылып.
Норма бар, карап саңар, потому что биз ошондо чыр чыгарганбыз да, кантип милицияны кармайт деп. Мен дагы бир жолу токтойсуз.